Өлкө аймагындагы урунтуу окуялар жана көрүнүштөр дөмейдегидей эле нарын жаңылыктары маалымат программасында алдыдагы жарым саатта алар туурасында кабарчыларыбыздын материалдары жана репортаждары. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта 15 декабрда республикалык элдик жыйын өтөт. Ага Нарын шаарынан 4 делегат шайланды. Эми генерал болууну кыялданбаган солдат эмес дейт. Быйылкы жылы трибунага жетем деген ойдомун. Санарип аймакка катталыңыз. Облуста калктын 82% гана Санарип аймак автоматташтырылган маалымат тутумуна киргизилген. Толук кандуу киргизүүгө айрым мүчүлүштүктөр кедергисин тийгизүүдө. Маалымат системасы дал келбей атат. Муну да барып чечмей болушту. Эл аралык студенттер күнү салтанаттуу белгиленип, окууда ийгилик жараткан студенттерге сыйлыктар ыйгарылды. Ушул эле жаштарды, жаш ишкерлерди колдоо максатында Теңир Тоо фондусунан атайын акча каражаттары каралган. Президент Садыр Жапаров бүгүн Токио шаарына болгон расмий сапарынын алкагында Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери Фукусиро Нукаго менен жолугушту. Анда парламенттер аралык мамилелерди өнүктүрүү маселелери, ошондой эле аларды мындан ары тереңдетүү боюнча пландар талкууланды. Мамлекет башчысы парламенттер аралык байланыштар мамлекеттер аралык мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү бөлүгү болуп саналарын, алардын мындан ары өнүктүрүү зарыл экенине басым жасады. Ал Кыргызстан 1991 жылы көз карандысыз мамлекет катары түзүлгөндөн бери демократиялык өнүгүүгө умтулганын өзгөчө белгиледи. Бул контекстте президент Садыр Жапаров демократияны жана өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн бекемдөө үчүн Япон тарапка Кыргызстанды узак мөөнөттөн бери колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Өз кезегинде Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери Фукусиро Нукага өткөн жылы тараптар эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилешкенин билдирди. Ал баса белгилегендей, бул жылдар аралыгында Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы парламенттер аралык кызматташтык өтө жогорку жана ишенимдүү деңгээлде өнүгүүдө, деди. Кыргыз-Жапон достугу бекемделет. Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен Нарын шаарындагы балдардын билим берүү борборуна келген жапониялык ыктыярчы Аюми Ватанабе чет тилин үйрөнүүгө кызыккандар үчүн япон тилин үйрөтүп акысыз сабак берип жатат. Эки элдин ынтымагын бекемдөөгө көпүрө болгон ыктыярчы кыргыз тилин үйрөнүп, өз маданиятын да таанытууда. Бир көргөндө кыргыз кызына окшогон Аюми Ватанабе Япониядан келген ыктыярчы. Ал Кыргызстанга келген 4 айдын ичинде кыргыз тилин үйрөнүп, 3 айдан бери Нарын шаарындагы Мээрим балдар билим берүү борборунда иштеп жатат. Нарындын суугу эле болбосо жаратылышы абдан жакты деген Аюми аймактагы кооз жерлерди түрөө кыдырып, теңир тоолуктардын меймандостугуна суктанып бүтө албайт. Бир айда Бишкекте кыргыз тили окуду. Кыргыз тили жана япон тили грамматика окшош. Нарындын адамдары аябай боору экен. Мисалы мен дайыма конокко жана тойго бардым. Суук бекен? Аябай суук. Нарын аябай суук. Мен нарындын жаратылышка аябай жактуу. Тоорор кооз экен. Аюми кыргыз тилин эле үйрөнбөстөн аз убакыттын ичинде комуз черткенди да өздөштүрдү. Ал ар бир мүнөттү текке кетирбей, жаңы нерселерди үйрөнгүсү келет. Бош убактысында кошумча тил, комуз ийримдерине катышат. Эмгекти сүйгөн жапон кызы Нарынга бат эле көнүп, окуучулар менен тез тил табыша алды. Кыргыздары тамак жегенден кийин дайыма оми деп айтышат. Японияда дагы тамак жегенден кийин гочизоусама дешта деген айтышат. Кыргыздары жана япондору бирутүү гамборду деп укуду. Эти жакшы көргөн киши Кыргызстанда карадың жана барыку жакшы көргөн киши Японияда бары деп укуду. Кыргыз-Жапон элинин сырткы келбети эмес, тилдеринде да окшоштук бар деген Нурзат Кубатова Аюмиден жапон тилин тереңирээк үйрөнүп, жакын кесиптешине айланды. Ал буга чейин өлкөгө келген ыктыярчылардан тил үйрөнүп, кийин Японияга барып билимин жогорулатып келген. Окуучулар менен абдан бат тил табышып кетти. Өзүнүн характери мүнөзүмдөй ачык айрым, анан кандай тамаша кой деп айтабызбы, ошондой кыз экен.
Мен азыр волонтердон үйрөнүп турчу эле бул эмеде иероглиф оор да аябай 3000ден ашык жатташ керек. Анан волонтер болгону жакшы да, сүйлөшүп турасың, жаңы нерсени үйрөнүп турасың. Анан иероглиф үйрөнүп атам, үйрөнөйүн деп атам дагы. Кыргыз-Жапон достугу бекемделет. Эки элдин ынтымагын арттырууга көпүрө болгон ыктыярчы Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен келген. Ал келишим боюнча 2 жыл нарындагы балдарга япон тилин акысыз үйрөтүп, маданиятын дагы тааныта алат. Айжамал Болот кызы, Норус Абулаев, Нарын жаңылыктары. Нарын облусунда жашаган калктын 82% гана санарип аймакка автоматташтырылган маалымат тутумуна киргизилген. Толук кандуу киргизүүгө айрым мүчүлүштүктөр кедергисин тийгизүүдө. Мындан улам адистерден турган топ жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу кийинки сюжетте айтылат. Бирок башка жакта жашаса, башка аймакта. Ат башы айыл өкмөтүндө жалпы каттоодо 25 миңден ашуун калк жашайт. Аймактагыларды санарип аймак тутумуна киргизүүгө карата тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлүп, жыйынтыкталган. Мындай кадам элеттик тургундардын керектүү иш кагаздарын алуусун кыйла жеңилдеткен. 25.331 калктын 21.792си киргизилди. 2989 калкыбыз азыркы убакта ички миграцияда туруп атат. Мурда ар бир жаран ошо айыл өкмөтүнө келип, ошо өзүнүн өздүгү боюнча маалыматтарды ошо айыл өкмөттөн алчу. Азыр ошо түндүк мобилдик приложениясы аркылуу ар бир жаран ошо өзүнүн туулгандыгы тууралуу керектүү маалыматтарды телефондон көрүп алганга укук берилди. Ал эми Нарын шаары боюнча санарип аймак тутумуна киргизүү иштери 72%га бүткөрүлгөн. 42 миң жаран каттоодо турган калаада болгону 30 миң гана адам санарип аймакка туташтырылган. Мындан улам адистер жарандарды активдүү катталууга чакырышат. Ошо жарандарда чакырып кетет элек бул санарип аймакка катталуу боюнча. Бул боюнча биздин Нарын шаарында 5 аймак иш жүргүзөт. Жарандарыбыз билет кайсы жерде жайгашкан. Ошол жерлерге барып эле баягы каттала элек болсо, өзүнүн паспортун алып барып, үйлөрү каттала элек болсо, тех паспортун алып барып, үй бүлө мүчөлөрүн, жана ийнендерин, жана балдары, паспорт ала элек балдары болсо, метрикаларын алып барат. Ошону эле биздин жана аймактардагы кыздарыбыз каттайт. Ошондо ошо санарип аймакка катталган болот. Нарын облустук статистика башкармалыгынын маалыматы боюнча облустта 322 миңден ашуун калк жашайт, бирок учурда 266 миң гана адам аталган тутумга киргизилген. Анткени ички тышкы миграция дагы өз таасирин тийгизүүдө. Андыктан абалды жөнгө салуунун жолун талкууга алган жыйын өткөрүлүп, тиешелүү адистер жооп беришти. Бул жерде мүчөлүштүктөр калктын санындагы айыл өкмөттөр улуттук статистика комитетине берген жылдын аягындагы отчет менен бул жердеги санариптеги маалымат системасы дал келбей атат. Буну да барып чечмей болушту. Экинчиден ички жана сырткы миграциянын бизде абдан көп болгондугу да. Ички миграция болгондо мисалы биздин кайсы бир айыл өкмөттө жашагандар туруктуу жашаган жеринде учетко турушат, ал эми Бишкекке барып иштеп жүрүшөт, алар ар кандай ички миграцияда. Ал жерде балдарын окутушат, балдарын окуткан жер справка требует этишет. Ал Бишкектин кайсы бир МТУсунан же Бишкек шаарынан справка алганга туура келип калат. Получается, айылдагы учету сакталып турат, бирок Бишкектен да справка алат. Ошол жерде бизге 2 кайчы жылы ашкан маалыматтар кетип, биз ошону мындай жакшы иретке сала албай атабыз да. Маалымат үчүн айтсак, санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык тутумун түзүү 2020 жылы демилгеленип, тийиштүү адистер окутулуп иш башталган. Бирок тилекке каршы дагы деле ар кандай мүчүлүштүктөр орун алып, иш аягына чыкпай келет. Чапара Садыккайзиева, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары. 15 декабрда өтүүчү республикалык элдик курултайга Нарын шаарынан 4 делегат шайланды. Аларды тандоо атайын белгиленген тартип менен өткөрүлүп, калаанын 5 чөлкөмүнөн келген 180 делегат ачык добуш берүү менен шайлашты. Жыйында элдик курултайда көтөрүлүүчү маселелер дагы талкууланды. Теманын уландысы кийинки материалда. Конференцияда окуучу студенттерден 25-30 бала иштеп атат. Элдик жыйында көтөрчү көйгөй менен алдыңкы добушка ээ болгон Эрнис Уметов Нарын шаарынын чыгыш чөлкөмүнөн чыккан делегаттардын бири. 4-түн бири болгон Эрнис мырза бул жолку курултайда кайсыл бир аймактын же шаардын күнүмдүк көйгөйүн эмес, жалпы журттун, мамлекеттин келечегин мите курттай жеп келе жаткан олуттуу маселелерди ортого алып чыгаарын билдирди. Азыркы учурда Кыргызстанда 1000ден ашуун кафе ресторан боло турган болсо, ал жакта 25-30 бала кызмат кылат, окуучу студенттер. Анан алар саат 12-де
биздин той жыйынтыктала турган болсо жыйнап 1,5-2 барышат. Биринчи пара, экинчи парага студенттер көпчүлүгү бара албай калат. Барган күндө дагы илең салаң баштарына эч нерсе кирбей дендары болуп отуруп беришет. Биякта тамакты кыскартуу, аркы беркини кыскартуу эмес, ошол биздин тойдо өтүп аткан музыкальный аппаратураны түнкү саат 20:00 өчүрүү керек. Мына ушундай салмактуу пикирлер менен 180 адамдын арасынан сорулган делегаттарды шайлоо тартиби ачык добуш берүү менен жүргүзүлдү. Жыйынтыгында көрсөтүлгөн 12 адамдын ичинен Эрнис Уметов, Асылбек Орозобаев, Назира Байгазиева, Асыл Жаманова алдыңкы добуштарга ээ болуп, элдик жыйынга Нарын шаарынан баруучу делегат болуп шайланышты. Былтыркы мен көтөргөн маселелер быйыл деле өзгөчө актуалдуу бойдон турат. Бул карапайым калкка жеткиликтүү аз пайыздуу кредиттер, анан Нарын шаарындагы Таштанды полигону, андан тышкары калктын саламаттыгы. Ана мугалимдердин коомдо алган орду, бул мугалимдердин сөзсүз түрдө билим болмоюнча келечек жок дейт. Эгер кайсы бир өлкөнүн келечегин талкалаган келсе, маданияты менен билимин талкала деген сөз. Экинчи ирет уюштурулуп жаткан элдик жыйындын бул жолкусунда Нарын шаарына 4 квота берилген. Ал эми аны жер-жерлерде уюштуруу, өткөрүү тартиптери мурункусундай эле калтырылган. Былтыр 2000 адам болсо, быйыл 700 болуп калды. Ошол себептен аймактарда кыскарды. Мен айтат элем, жанагы республика боюнча АТР жүрүп атпайбы, ирилештирип атат. Ушу айыл өкмөттөр, мисалы үчүн Нарын районунун 15 айыл өкмөт болсо, ар биринен 2ден барса, быйыл 7 айыл өкмөттөн барып калат, ошондо кыскарып калат. Ал эми облус аймагы боюнча элдик курултайга 58 делегат бараары белгиленген. Өткөн жылы болсо облус аймагынан 128 делегат шайланган. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары. Баткен шаарынын аймагында 2023 жылга 22 километр ички жолдорду асфальттоо пландалган. Бүгүнкү күндө 7 чакырым жолду асфальттоо жүрүп жатат. Шаардын Коммунизм жана Панфилов көчөлөрүндө жалпы 520 метр жол асфальтталып бүтсө, жакынкы күндөрү Абдрахманов жана Назаров көчөлөрүнүн асфальттоо башталат. Темага кененирээк кесиптешим Мингүл Көчөрова токтолот. Быйылкы жылга Баткен шаарында 22 чакырым ички жолго асфальт төшөө пландалган болсо, бүгүнкү күндө 7 чакырымга асфальт төшөлүп бүттү. Коммунизм көчөсүнүн 210 метри 2,3 миллион сомго, ал эми Панфилов көчөсүнүн 310 метри 4,7 миллион сомго курулду. Каражат республикалык бюджеттен каржыланган. Алдыда жолдордун четине жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар куруу иштери турат. Негизинен тротуар барына болот. Бирок ички көчөлөрдүн кээ бир көчөлөр мына азыр дал турган көчөнү көрүп атасыздар, асфальт төшөлдү, бирок тротуар кылалы десе, кээ бир өзүбүздүн тургундар баягы курулган мыйзамсыз курулуштарын убагында албай, баш ийбей, эртең алам, биз күн алам дегендей менен артка тартып, баягы проектке чыккендиктен биз асфальтты басып койдук. Тротуарлар булар кийинки жылгы, мына 2024 жылгы иш чарага каралып туруп тротуар менен басабыз. Бүгүнкү күндө ушул 3 көчөдө тротуар жүрүп атат. Андан сырткары биз пландаштырган стимгрантка тоже 3 көчөнү карап атабыз. Алар буюрса 24 жылга болот. Бул Сейдалиев көчөсү, Сыдыков көчөсү, Турмаматов көчөсү, Кайымов көчөсү, Булакбашыдагы. Баткен шаары облустун борбору. Мындан улам шаардын инфра түзүмү жакшырып, жолдор кеңейтилип, асфальт төшөлүп, тургундар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүшү керек дейт жашоочулар. Баткен облас, Баткен шаар болгондон кийин жолдор, асфальттар кең болуш керек, тротуарлар болуш керек, стоянкалар болуш керек. Ошондо тартип келет. Бирок жакшы ушу асфальттар болуп атат. Кудайга шүгүр. Мен сүйүндүм, мына жолго кирдимде, асфальт болуп калыптыр, сүйүндүм. Үстүнүн бир жери оңолсо сүйүнөсүң. Мурунда чаржы жол абалда, өтө чукур эди, онда жол тарыдат, кеңейип калды, жакшы болду. Жүргөн движениелери чоң мен болду, жакшы болду. Жол кеңирип, мына асфальт болду, мына ушул көчөлөргө рахмат, өкмөткө рахмат, өтө чоң. Барган сайын өнүгүп атат, барган сайын Баткен шаарым. Рахмат ушунчалык мен кылып аткандарга, чоңдорго, иштеп аткандарга. Азыркы мезгилде эми тар, жолдордагы тар, тротуарларда көп жерде жок. Эми болуп атат, эми ушунчалык болуп атканга да шүгүр кылабыз. Жакшы эле жылыш болуп атат.
Шаардын инфра түзүмүн жакшыртуу максатында алдыда дагы ички жолдор асфальтталат. Жакынкы күндөрү Абдрахманов көчөсүнүн 210 метри, Назаров көчөсүнүн 761 метри жергиликтүү бюджеттен каржыланып, асфальт төшөлөт. Мындан сырткары Разаков көчөсүнүн экинчи бөлүгү да каралган. Баткен шаарынын негизги көчөлөрүнүн бири болуп саналган Исхак Разаков атындагы көчөнүн экинчи бөлүгү 1 километр 250 метрдей аралыкка, бирок ал жандай ширинасына эсепке алганда 3 эсеге татыгандай, баягында айтканда 14 метрлик аралыкка биз пландаштырганбыз. Долбоорлору баардыгы баягындай обочиналардын баарын калтырбастан асфальт төшөйлү деген максатта долбоорун эсептеп чыгарып, тендерден өткөрүлүп, подрядчыга баягындай эмеден тандалган. Бүгүнкү күнү ушул өлкөдө баягындай битумдун кичине эмесинен таштыгынан ишме болуп турат. Жакынкы 1-2 күн ичинде буюрса Назаров менен Абдрахман көчөлөрүндө асфальт төшөө иштери аткарылат. Белгилей кетсек, Баткен облусунда 2023 жылга каралган план боюнча 48,8 чакырым жолду асфальттоого 122,4 миллион сом каралган. Бүгүнкү күндө аталган жолдордо жалпысынан 12,3 километр жол асфальтталды. Курулуш иштери улантылууда. Андан тышкары жол тармагы боюнча 826 чакырым жолдо учурдагы оңдоо иштери аткарылып, тегизделип 5140 метр квадрат асфальт жол жамалды. Нарын облусундагы убактылуу кармоочу жайларда түзүлгөн шарттар начар. Бул боюнча фактылар кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору тарабынан аныкталып, 11 акты түзүлүп, абалды жакшыртуу боюнча эскертүү берилген. Мындай жайларда санитардык талаптар сакталбайт, көпчүлүгү жер төлөөдө орун алгандыктан ичи ным, уктоочу керебеттер жетишсиз жана башка бир катар толуп жаткан маселелер бар. Нарын облусу боюнча кылмышка шектүү жарандарды убактылуу кармоочу 5 жай бар. Булардын ичинен Нарын шаарындагы жана Актала районундагы ички иштер бөлүмдөрүндөгү убактылуу кармоочу жайлар жер төлөөдө жайгашкан. Жаңы имараттарды куруу азырынча мүмкүн болбогондуктан оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, колдонулуп келет. Мына ушул убактылуу кармоочу жайлардын абалы андагы түзүлгөн шарттар тиешелүү тармактардын өкүлдөрүнүн жыйынында талкууланды. Ар бир кармалган адам түнкүсүн жатканга, уктаганга ар бир адамга өзүнчө шарттар болуш керек да. Бул баягы эми илгери кечирип койгула, илгерки терминдерден колдоно берейин. Комсомольский төшөктөп көчүлөгө андай болбогу тийиш. Айрым жерлерде кадимгидей эле тапчаң кылып койгондо ошол жерге эле бүт баарысы чогуу чаран аралашып жата берген учурлар. Ал дагы бир топ мындай көйгөйлөргө алып келип коюшу мүмкүн да мындай. Кээ бир райондордо өздөрүнүн күчтөрү менен спонсорский помощь кылып, жардам кылышып, ошол ремонттоп атышат. Мисалы Нарын шаарында жакында эле мэриянын жардамы менен 100 000 сомдон ашык акча каражат бөлүп беришип, ошол ремонт кылдык. Анан калган райондордо дагы өз күчтөрүбүз менен ремонтторду өткөрүп жатабыз. Акыркы жылдардын тажрыйбалары ырастагандай, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн басымдуу бөлүгү экономикалык жана юридикалык кесиптерди тандашууда. Мындай жагдайда дипломдуу адистер алган билимдерине ылайык жумуш табышпай, көбүн эсе соода сатыкка ыкташууга аргасыз. Ошол эле учурда илимге кызыккандардын кыйла азайгандыгы байкалат. Ушундан улам Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду ЮНИСЕФтин илимдеги кыздар долбоорун жайылтып, ал мугалимдер менен окуучулардын жактырууларына ээ болууда. Теманы кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков улантат. Анан бул жерге партияларды указывать этип койдук, ошо 3 адамдын. Кочкор районундагы Ишеналы Арабаев атындагы мектеп гимназиясынын 8 класстын окуучусу Мерим Нышанова математика, физика, химия сыяктуу так илимдерди абдан жактырат. Учурда алардын баары бириктирилип, STEM сабактары деп аталып калган. Ага дилгирленгендер үчүн айрым билим уяларында кружоктор уюштурулуп, каарманыбыздын айтымында аздыр көптүр кызыгуулар бар. Биз болсо 9-7 класстарга азыр тренинг өтүп жатабыз. Аларга көптөгөн эксперименттерди көргөзүп жатабыз. STEM жөнүндө маалымат берип атабыз. Көптөгөн балдар кызыгып атат. Биз ойлогонбуз 9 класстар бизди угушпайт деп, бирок тескерисинче алар бизди угуп, кызыгып, суроолорду берип, көптөгөн маалыматты бизден сурап алып атышат да. Учурда мына ушундай мүнөзгө ээ илимдеги кыздар долбоору мындан 2 жыл мурун башталып, орто мектептерде аякташкан 400 кыз ар кандай так илимдер менен алек. Жада калса алдылары өздөрүнүн алгачкы ачылыштарды жасоого үлгүрүштү. Эске салсак, баарда мурда
жаш окумуштарды мектеп партасына тарта тарбиялоо кызыкчылыгы көзөлгөн бул аракеттер өлкө боюнча 50 билим уясында жүрүүдө. Түндүктө 25 мектепте, түштүктө 25 мектепте, түндүктө Нарын областынан Атбаш, Кочкор, Сыгата, Аламедин райондору Чүйдөн, түштүктө дагы Ош областынан Окат, Баткенден Кызылкыя, Жалалабадтан Сузак райондорунан ошо бардыгы 50 мектеппен иштеп атабыз. Бул 50 мектептин өнүгүү пландары бүгүнкү учурдагы абалы иликтенип чыкты. Аталган долбоордун биринчи фазасында аткарылган иштердин жыйынтыктары Атбаш жана Кочкор райондорунда өткөрүлгөн тренингтерде чыгарылды. Аларга катышкан мектеп директорлорунун, мугалимдердин, окуучулардын жана ата-энелердин пикирлеринде билимден илимге секирип жаткан мындай жагымдуулукту жайылтуу менен эл агартуу тармагынын утаары чоң. Демек, ал мектептерди стратегиялык жактан өнүктүрүү пландарында башкы орунда турушу эч ашыктык кылбайт. Мен ойлойм, билим берүүгө жана билим сапатын көтөрүүгө жакшы пайдасы бар. Биз уже колдонуп атабыз, уже азыр бизде 7-8 класстын кыздары окутулган. Алар уже азыр мектепте 9-10-11-дин окуучуларына класстык сааттарды өтүп, ушул долбоордун алкагында иштер жүргүзүлүп атат. Өзүнчө ответственный мугалимдер бекилген буга. Ошондой эле илимдеги кыздар долбоору гендердик сезимталдуулукка тарбиялары менен да өзгөчөлүү. Андыктан анын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан колдоого алынышынын жана аны кеңири жайылтуу боюнча атайын иш-чаралардын белгиленишинин жөнү бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын. Бүгүн эл аралык студенттер күнү, студенттердин майрамына жана 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүн утурлай президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү майрамдык иш-чара уюштурду. Анда окутуучуларга жана окууда ийгилик жараткан студенттерге сыйлыктар ыйгарылды. Студенттер күнүнө арналган иш-чарадан Жапара Насырова айтып берет. Кайрат Бакытбеков Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетинин коммуникация жана медиа факультетинин 3-курсунун студенти. Ал өзүнүн окуу жайында алдыңкы студенттердин катарын толуктап келет. Кесибинин мыктысы болууну кыялданган Кайрат ар кандай сынактарга активдүү катышат. Анын окуудагы мындай ийгиликтери бааланып, бүгүн Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ыраазычылык катына ээ болду. Жалпы бүгүнкү күн студенческий күн деп бардыгына эле маанилүүгө деп ойлойм. Анан албетте бүгүнкү ошо иш-чаранын алкагында жаштарды колдоп ушундай чоң иш-чара жана басым жасап көптөгөн жетишкен ийгиликтерин баса белгилеп, анан ошого ыраазычылык каттарын берип жатканы бул мамлекетте жалпы чоң өзгөрүш жана жакшы бир өнүгүү болуп жатат деп эсептейм. Студенттерге арналган салтанат жаштарды алдыга сүрөп, облустагы жаштар саясатын ишке ашырууда жигердүү салым кошуп келген бир катар алдыңкы студенттерге жергиликтүү бийликтин ыраазычылык каттары тапшырылды. Ал эми Нарын медицина колледжинин студенттери Мерим Канабекова жана Жазмира Бейшенбаева окууда жараткан ийгиликтери үчүн жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн шаар жана район бийлигинин сыйлыктарына ээ болушту. Жаштардын бул коомдогу орду өтө зор. Анткени жаштар бул коомдун өлкөнүн келечеги демекчи. Жаштарда канчалык ниети, аракети күч болсо, биздин мамлекетибиз чоң дүйнөлүк деңгээлге жетет деген терең ишеничтемин. Сыйлыкты алып атканда ошо билген эмеспиз. Ошол жерден эле ошо чакырып айтканда кубанычтуу сезимдер болду. Мен мэриянын сыйлыгын алдым, ыраазычылык катын алдым. Өзгөчө студенттик кез баарыбыздын ар бир күнү эсибизде. Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Сатаров өз сөзүндө коомдо жаштардын орду чоң экенин баса белгилеп, облус өкүлчүлүгү ар дайым колдоп келерин кошумчалады. Ушул эле жаштарды, жаш ишкерлерди колдоо максатында Теңир Тоо фондусунан атайын акча каражаттары каралган. Бул жактан да жаштарыбыз пайдаланса болот, ишкердикти өнүктүрүү боюнча. Андан сырткары ушул Алтынбек Алдаровичтин идеясы менен бүгүнкү күндө ваучердик окуу системасы киргизилип атат. Майрамдык иш-чараны Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалуу драма театрынын кызматкерлери даярдаган ыр бийлер коштоду. Мындан сырткары Нарын шаардык маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан уюлдук телефондун зыяндуулугун чагылдырган чакан ЦНК улады. Эң гана сезип, эң гана билип турабыз.
Учурда облуста 308 миңден ашуун калк болсо, мунун 27%-ын жаштар түзөт. Алар менен 36-тан ашуун жаштар уюмдары иш алып барат. Жаштар кеңеши боюнча дагы айта кетсек, жаштар кеңеши боюнча ар бир 5 райондо 5 жаштардын төрагалары бар. Алар дагы жерлеринде ошо жаштар менен тыгыз иштешип, азыркы эле учурда болуп жаткан зордук зомбулук боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Иш-чарадан соң студенттер тарыхый этнографиялык музейге, номер 2025 Тайлак Батыр атындагы аскердик бөлүгүнө жана Борбордук Азия университетине экскурсияга барды. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Дене тарбия мугалимдери жана машыктыруучулардын кесиптик деңгээли талапка ылайыкпы? Ага баа берүү үчүн Дене тарбия жана спорт департаментине келген комиссия Нарын шаарындагы спорт мектептерди жана тиешелүү объектилерди текшерип, тармактагы кадрларды аттестациядан өткөрдү. Теманы Жаркынай Гүлташыр кызынын сюжети улайт. 2 жыл ичинде буюрса Борбордон келген комиссиянын маңдайында алгач ирет сынак тапшырып жаткан Асылбек Осмоналиев Атбашыр районундагы Муктарбек Өмүракунов атындагы Балдар Уландар спорт мектебинин директору. Бүгүн ал Дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан өткөрүлүп жаткан аттестацияга катышып, комиссия тарабынан берилген суроолорго жооп берди. Кайым кирип чыкканда, конечно, толкундонуу болот. Толкундонуу болду. Кээ бир суроолорду билип туруп деле ошо толкундонуу менен туура эмес жооп да берип алдык. Унутулуп калган нерселерин эстешти, дагы жаңыланып, жаңы кирген мыйзамдарды, толуктоолорду дагы ушул жерден ушуга даярдык көрүп атканда билип алдык. Бул аттестация бизге керектүү нерсе, бул ушундай бир 2-3 жылда бир өтүп турса, бул билим деңгээлин жогорулатууга жакшы бир өбөлгө түшөт экен да. Облустагы спорт мектептеринде кадрларды аттестациялоо биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Бул тармактагылардын билим деңгээлин текшерүү менен спорт жаатындагы көйгөйлөрдү дагы көрүү башкы максат болууда. Тилекке каршы өткөрүлгөн аттестациядан өтпөй калгандар да болду. Бул аттестациянын максаты ушул иштеп аткан адамдардын мамлекеттен айлык алып аткандарын, ушул адамдардын кичине жоопкерчилигин ойготуу максатында өткөрүп жатабыз. Анан ушул машыктыруучулардын билим деңгээли бирин-сирин азыр чыгып атат. Мындай ушул иштеп аткан жумушун ошол ордуна такыр дал келбегендер дагы болуп атат. Аттестациялоого жалпы облус аймагынан 10 спорт мектеби, 321 кызматкер катышса, алардын 187си машыктыруучулар болду. Күндүн жарымында спорт департаментинин директору Айбек Абдумомунов Нарын шаарындагы спорт мектептеринин шарттарын көрүп, калаабыздын күн батыш аймагында жайгашкан Төлөн Насырбеков атындагы лыжа тебүү жайына да барды. Канаттык жол, ал жактагы спортчулардын жана эс алуучуларга түзүлгөн шарттарды жакшыртуу үчүн 3 миллион сомдун тегерегинде инвентарлардан жардам берүүнү уадалады. Бул жерде силерде ошол погодалык шарттар аябай жакшы да. Эми спорт тармагында иштеген кадрлардын сапатына да талап күчөйт. Мындай аттестациялоо 3 жылда бир өткөрүлүп турары белгиленген. Жаркынай Гүлташыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы мына ушундай жаңылыктардан турду. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.